Мына жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп кетейин. Бизнес место. Мо сиздин спонсоруңуз. СП спонсор. Мо сиз. Вопрос коюп койдум. Бул ушул жерге сиз жазылышыңыз керек. Эми караңыз. Сизге айтып атат, кел, туган, жазыл, 30 миңге алып, бардык мүмкүнчүлүктү ал, подаркаңды ал, обучение өт, кел, давай өзүңдүн собственный бизнесиңди башта, мондой подаркаңды ал деп атат. Сиз тормозить этип, шылтоолорду айтып, убакыт жок, акча жок деп өзүңүздү да алдап, спонсоруңузду да алдап, ошентип убакытты өткөрүп койдуңуз. Спонсоруңуз ушул жака, сиздин артыңыздан, например, могу жака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 адам уже жаздырып койду. Кийин түштөн кийин менин желанием ачылып кетти, эми жазылайынчы десеңиз, уже сиз могу жерге 10-чу адамдын артына сиз жазыласыз. Ушул 10 адамдын артына сиз жазыласыз могу жерге. А эгерде сиз башында эле мурда эле могу жерге жазылып койгонуңузда, могу жерге ушул 10 адам сиздин артыңызда болуп калмак да, сиздин ушулар партнерыңыз болмок. Сиз ушуларга спонсор, наставник болмоксуз да. Сиз наоборот ушуларга жардам берип, үйрөтүп, көрсөтүп, жетектеп, жетелеп, сиз агай болмоксуз, мындайча айтканда спонсор, наставник. Ошон үчүн время деньги деп койду. Убакытты кетириштин кереги жок. 30 миң бул эмне чоң акча, 30 миңге нормальный телефон келбейт азыр. 30 миңге сиз дүйнөлүк мировой бизнес баштап атасыз. Ошон үчүн убакытты кетирбей, бизнес место алып коюңуз дегендес, ойлонбостон сразу келип бизнес место алып коюңуз дагы. Бир линияңызды спонсоруңуз өстүрүп койду да, ужачы, допустим, 10 адам жазылып кетти. Сиз бул жакта экинчи линияңызды өстүрөсүз, акырын мындай кылып. Акырын мынтип өстүрө бересиз, уже экинчи линияңызга уже өзүңүз адамдарды жаздырасыз монтип. Акча ала бересиз. Поэтому убакытты бекер кетирбеңиз. Эгерде сизге айтылса, давай тезирээк каттал, жазыл, башта дедиңизби, эртерээк баштаңыз. Болбосо бекер эле ушул адамдардын бардыгы башка адамдын астына түшүп кетет. Мындайча айтканда, спонсор 50% сиздин ишиңизди өзү кылып коет. А сизге эмне калды? Сизге ошол дагы 50% ишти кылып койсоңуз болду. Сиз аябай чоң доходко чыгасыз. Поэтому жакшылап ойлонуп, убакытты кетирбей, сразу биринчи подключение болуп, анан дальше үйрөнө бересиз.